Таң эрте Бишкектин 1-Май районунун аймагындагы темир жолдо жүргүнчүлөрдү тейлеген фирманын кир жуучу цехиндеги суу ысыткан 40 тонналык казан меш жарылды. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей, жарылуунун себептери азырынча белгисиз. Это вода. Имарат канчалык чоң зыян келтирилген жок. Болгону бир нече терезесинде. Буга чейин мындай окуя болгон эмес. Ошондуктан кырсыкка алдын ала эмне себеп болгонун айта албайм. Учурда жарылуунун себептерин иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, ички иштер органдарынын, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын жана транспорт прокуратурасынын кызматкерлери жана Кыргыз темир жол ишканасынын өкүлдөрү кирди. Комиссия может определить. Жарылуунун кесепетинен 4 адам жаракат алып, баары ооруканага жеткирилген. Жабыр тарткандардын бири күзөт кызматкери, ал эми 3-өө жүргүнчүлөрдү тейлеген кызматкерлер. Учурда алардын абалы оор деп бааланууда. Жаракат алган бир аял денесинен 22% күйүк алган. 3-өө Бишкек шаарынын травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда күйүктөр бөлүмүнө бир аял жаткырылды. Экинчи аял реанимация бөлүмүнө түштү. Состояниясы тоже оор, у нее переломдор бар, да, сыныктары бар. И 3-чү жаран пострадавший нейротравма бөлүмүнө жаткырылды. Сыныктары жок, бирок баш мээсинин чайкалуусу менен жатты. Состояниясы стабильный, баары тең дарыланып алып атат. Ал эми 4-чү жабырлануучу улуттук госпиталдын нейротравма номер 1 бөлүмүнө түшкөн. Темир жолдордогу коопсуздук экотехинспекциянын көзөмөлүндө болуусу шарт. Бирок мекемеден кабарлашкандай, текшерүүлөр мораторий жарыялангандан кийин гана жүрөт. Алдыда мындай кырсыктар дагы кайталанбашы үчүн аракеттер көрүлүп жатат, дейт мекеме өкүлү. Экотехинспекция тарабынан атайын өнөр же коопсуздугун текшере турган атайын башкармалык бар. Ушул башкармалыктын адистери комиссиянын курамында. Ошондой эле эмгекти коргоо, ушул адамдардын эмгегин коргоо көзөмөлдүү атайын башкармалыктын адистери дагы бул комиссиянын курамына кирип, азыр бүгүнкү күндө текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен жарылуунун себептери аныкталат. Жазгүл Маналиева, Эрнест Өмөралиев, Нью ТВ.